Саламатсыңарбы балдар? Биздин бүгүнкү өтө турган темабыз жаратылыш жана архитектура. Сабактын максаты жаратылышты жана архитектураны таанып үйрөнүшөт. Жаратылышка аяр мамиле жасаганга тарбияланышат. Келгиле достор, биз биринчи карандаштарыбызды даярдап алалы. Жаратылыш айлана чөйрөнүн кооздугун карап көрөлү. Карагылачы, кооз. Жаратылышта салынган үйлөрдү да карагылачы. Биз да ошондой жаратылышка үй курууну азыр үйрөнөбүз. Жомоктогудай үйлөрдү салганды кыялданалы. Биз дагы бүгүн даярданып, жомоктогудай үй салабыз. Мына, биз үй салчу жер. Биз биринчи кирпичтерибизди даярдап алдык. Ал кирпичтер менен үй курууга аракет кылабыз азыр. Карап тургула. Биз жаратылышка өзүбүзгө кооз үй салганды үйрөнө баштадык. Мына, биз биринчи үйдүн фундаментин кура баштадык. Андан кийин бизге эшик керек болгон үчүн биз машина менен эшик алып келип алдык. Азыр эшигибизди курабыз. Мына балдар, эшигибизди орноттук. Эми кайра машинабыз кетет. Анткени машинабыз кайра башка нерселерибизди алып келгенге даярданып кетти. Биз кайрадан кирпичибизди кура баштадык. Карап тургула, азыр бизге эмне керек болот? Эшик салынгандан кийин бизге терезе курууга дагы орун жасайбыз. Кирпичтерибизди коюп, терезенин ордун жасай баштадык. Мына балдар, терезенин ордун даярдадык. Азыр биз машинабыз менен кайрадан терезе алып келебиз. Мына балдар, машинабыз дагы терезени алып келип калды. Эми машинабызды кайра башка материал алып келгени жөнөтүп ийдик. Кайра биз кирпичибизди улап иштей баштадык. Келгиле балдар, бул үйдү 2 кабат салганга даярданалы. Биз дагы кайрадан дагы машинабызга терезе алып келгенге жумшайлы. Мына, терезенин ордун даярдадык. Биздин үйүбүз курула баштады. Биздин машинабыз кайра терезе алып келип берип атат. Биз терезелерибизди кайра орнотобуз. Жаркырап күн тийип турат. Жаратылыш айлана кооз. Жаратылышка үй куруу өзүнчө бир сонун көрүнөт. Машинабызды кайра жөнөтүп ийдик. Башка нерсе алып келгенге дагы машинанын жардамы керек болот. Кирпичтерибизди кайрадан коюп баштадык. Мына биз салып аткан үйүбүз 2 этаж үй болуп калды. Эми биз машинанын жардамы менен үйүбүздүн чатырын алып келдик. Мына балдар, биздин дагы салып аткан архитектурадагы үйүбүз бүтүп калды. Келгиле достор, биз дагы ушул видеодогу курулган үйдөй сүрөттү альбомдорубузга тартабыз. Жаратылышыбызды кооздоп, бактардан да тигип койдук мына. Мына балдар, ушундай болгон үйдү альбомубузга тартып мага жөнөтөсүңөр.